Ассаламу алейкум. Жалпы малина сүйүүчүлөр, дыйкандар. Мынакей Кудай кааласа, биз өзүбүздүн азыр 15 соткада болгон Маравилла сортундагы малина полясына турабыз, туугандар. Кудай кааласа ушул бул малина полябыз бул айылдын ичине жайгашкандыктан, айылдын ичи өзүңүздөр билесиздер, бир аз ысыгыраак талаадан көрө. Ушул Маравилла сорту уже айылдын ичинде быша баштады, туугандар. Ошого сиздерге бир сыйра көрсөтүп, түшүмдүүлүк жагынан, анан кандай өскөнүн, кандай түшүм байлап атканын сиздерге бир сыйра көрсөтөлү деп турабыз, туугандар. Анда эмесе, туугандар, бул малинанын сиздерге азыр түшүм кандай байлап, кандай бышып, жана качествосу кандай жактарын бир сыйра айтып кетейин, туугандар. Бул түшүм ушул могу азыр сиздердин алдыңыздарда көрүп турган стволдор, мынакей мына ствол 2,5 метрден сәл ашыгыраак өскөн, туугандар. Мынакей азыр ушундай болуп түшүм байлап турат. Мынакей ушу быйылкы чыккан ствол, туугандар. Мынакей бул андан бийик экен. Мынакей туугандар, абдан жакшы байлаган, мынтип азастан бул бышып баштаган. Качестволору абдан жакшы, түшүмдүн ушундай болуп быша баштады, туугандар. Качествосу жакшы. Мынакей бир эле шакта мына ушунча түшүм бар. Мынакей бышкандарын көрсөтөйүн сиздерге алдыңыздарда. Мынакей туугандар, Маравилла сорту качествого жооп. Өзүңүздөр көрүп турасыздар түшүм кандай байлаган. Абдан мыкты. Сиздерге терип дагы бир аз көрсөтөйүн. Чоңдуктарын, транспортабелдүү. Бул айылдын ичинде ушул мына ушундай, туугандар, көрүп турасыздар. Мынакей абдан жакшы качестволору, транспортабелдүү. Сок чыгайын деген жанасы жок. Качествосу абдан мыкты. Кимге ушундай болгон оригинал сорттогу Маравилла көчөттөр керек болсо биздин телефон номерлорго байланышыңыздар. Даамы укмуш. Мынакей уже бул 2 жолу байланды. Мынакей ылдыйынан 1, мынакей бул 2, бул почти 3-чүсү байланды. Бирок ошентсе дагы мынакей үстү дагы ушундай болуп турат. Могу жерлери түшүмдү карасаңыздар, могу жерде мынакей туугандар. Түшүмдөрдү карасаңыздар абдан жакшы. Туугандар, бул малиналар негизи биз буга чейин да видеолор чыгарып кеткенбиз. Булар бир ствол 2 түшүм берет. Карасаңыздар абдан жакшы. Чоңдуктары, мындайча айтканда өңү, качестволору эң жогорку десем да жаңылышпаймын. Бул бизде өзү негизи күн салкынга байланыштуу ушул убакта бышып атат. Негизи бирок бул могу Баткен тарап, Ош, Араван, Жалал-Абад, Сузак, Базар Коргон, Ноукен, Кочкор Ата, ушул жактарда, өзүбүздүн Шамалсай, Үчкургон, ушул Кызылжар, ушул жерлерде бул почти 1 ай, 1,5 ай бизден дагы эрте бышат, туугандар. Негизи Маравилла сорту бул поздний сорт болгондуктан ушул биздин Аксынын погодасында, Аксынында биз Жергетал деген айылындабыз. Мына ушундай болуп
ушул августтун 1-жумасына туура келип атат. Ушу айылдын ичинде болгондуктан сыртта мисалы үчүн тала жергесинде талада али мындай бышып мындай массага бере элек туугандар. Бирок азырда болсо мына ошо айылдын ичиндеги деле толук массага кире элек. Бирок мына ушундай болуп быша баштады туугандар. Качествосын көрүп атасыңар, абдан жакшы. Бул мөмөлөргө жанагы экспортерлор дагы абдан кызыгып атат. Ушу күнү кур эмес чалышып 10 тонна 20 тонна растап бер деп мага чалып атат. Ошон үчүн туугандар, мына кошуна бизде Өзбекстан абдан кызыгып атат. Ушул малинадан бизге көчөтүнөн бер, мөмөсүнөн растап бер депчи. Мына ушундай болгон. Маравилланын түшүмү абдан жакшы, качествосын көрүп турасыздар туугандар. Эң мыкты качествосы. Мына малинанын боюн карасаңыздар туугандар. 2,5 метрден чоң да бийиктиги. Анан айта кетчү нерсе, мына азыр мына ушул жерге чейин гүлдөп атат да, где-то 1 метр жеричи. Мына. Эми ушул жерге чейин түшүм берсе быйыл башынан. Эмики жылы ушул жеринен кыркып коесуздар туугандар, мына ушул жериненчи. Мына ушул жерден кырксаңар, могу этек жагынан, могу ар бир шактан кийинки жылы, мына ар бир шагынан эмки жылы шактап, ошол майдын акыры июндун 1-жумаларында быш берет да дагы. Шуну көрүп атасыздар. Эмики жылы дагы ошол экинчи түшүм дагы мына ушундай болуп берет туугандар. Маравилла быйыл стволдон мындайча айтканда 50%-ин быйыл аласыздар, 50%-ин кийинки жылы аласыздар да. Бул экинчи жылдык маравилла көчөттөр туугандар. Мурдагы жылы 23-жылы ноябрда тигилген көчөттөр. Опа. Туугандар, комментарийга жаза кетиңиздер. Ушундай болгон малинанын түшүмү керек болсо, көчөттөрү керек болсо, түшүмү да керек болсо туугандар, биздин телефон номурга беймарал байланышып бериңиздер. Жети область бүт жака көчөттөрдү салып жиберебиз. Каалаган количествода көчөттөр бар туугандар. Сорт Маравилла. Мынакей туугандар, азыр кийинки поляга өттүк. Качествосын карасаңыздар. Мынакей карагылачы. Күндө бир аз жакшы көрүнбөй атат. Түшүмдөрдү карасаңыздарчы, мынакей туугандар. Качествосын карасаңыздар. Жылдырап карагыла. Жылдырдап турат го, жылдырдап туугандар. Көчөт керек болсо чала бересиздер туугандар. Пышкан шактыга көрсөтөйүн силерге. Күндөн чагылышпаз бир аз жакшы көрүнбөй атат. Буюрса кечке малда тартып чыгарабыз. Сорт Маравилла. Ачык айтканда, мейнетте ошол кадимкидей эле полька, палана, негизи бөлөк кайсы малина болбосун ошондой эле кыласыздар. Бул малинага делечи. Бирок түшүмдүн өзү эле түшүм айтып турат го. Карасаңыздар. Баягы
макташтын кереги жок да бул сортко туугандар. Карасаңыздар түшүмдү. Баягы түшүм ушунчалык болоор да. Кудайым буйруса. İnşallah. Ay. Карасаңыздарчы. Ana düşün. Çoğunlukların kalibr abdan mıktı. Анан туугандар биз жанагы айтып атабыз да, бул малиналарды кааласаңыздар, Бишкек салкын го, Бишкекке салкын болуп калат да. Мисалы үчүн эрте келбейт да, баары эрте жаз келбейт. Суук дагы, үшүк дагы эрте жүрөт бөлөк жактарга караганда. Ошон үчүн буну ошол боло турган түшүмдү аламын, ошол үшүк урганга чейинки десеңиздер, Бишкекке деле чүйгө малинанын көп чыга алмашпайт, Кудайга шүгүр. Карасаңыздар, түшүм дагы бир силерге бияктан жакшы көрүнбөй калып атат да туугандар. Колума алып туруп силерге көрсөтөйүнчү. Карасаңыздар. Качество. Канча малина кармадым али, колума бир эжилип тийген малина жок. Туугандар. Бул жер азыр күн прямой тийип, бул жердин бир аз малиналар жакшы көрсөтпөй атат. Кечке маал дагы бир тартып чыгарабыз, Кудайым буйруса. Айтор, Кыргызстандын бүт жерине тиксеңиздер болот. Болгону кээ бир жерлерде кечигип калат, кээ бир жерлерде полностью түшүм берет туугандар. Ошо бөлөк малина кылган эле уходду кыласыздар. Мына ушундай түшүм аласыздар да туугандар. Буйруса кечке маал дагы видео тартып чыгарабыз. Ошондо даана так көрүнөт түшүмдөр.